Салам туғандар, бүгін мен сілерге YouTube'тың рекламасы көргізген приложениясын отырғызғанды және іштеткенді көргізіп берем. Анын үшін бардық эле браузерден кирсе болот. Кирип бул жерге жазабыз. YouTube vanset.com. Бұл жерде башында эле чыкты. Жакшылап карайбыз. YouTube vanset.com ичине кирип, бұл жерде Vanset Manager деген приложениясын отыргызып алышыбыз керек. Көчүрөбүз. Ал көчүрүлгөн нерсе көбүнчө браузердин мондой скачанный файл деген жерине түшөт. Мисалы үчүн менде уже ачылды. Көчүрүлүп болду. Мен эми отургузам бул нерсени телефонума. Отургузулгандан кийин ачып ичине киребиз. Бул жерде көңүл бурсаңыздар Vanset Micro деген астында 3-де турат. Ошону отургузуп алышыбыз зарыл. Бул нерсени отургузбасак, YouTube'тун рекламасы жок приложениясын отургузганга мүмкүн эмес. Бул нерсени да отургузабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, установлено деп отургузулуп турат. Ал эми биринчи турган YouTube Vanset деген приложениясынын астын ошонун туш тарабын басабыз. Могу жерде көрсөңүздөр оң тарабында көчүрүү белгиси турат. Аны басабыз. Көңүл бурсаңыздар, ошол жерде темасы турат. Жарык жана кара түстө деп. Аны каалаган темада өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып коюп алсаңыздар болот. Мен үчүн көп учурда светло-темный свет жагат. Ошон үчүн көңүл бурсаңыздар, бул жерде версия последний деп турат. Биз версия последний биринчи отургузбайбыз. Биз бул приложенияга кийин кирип отурганда өзүбүздүн официальный YouTube'дагы
аккаунтубузду бул жерге байлашыбыз керек болот. Ошол аркылуу кирип кийин подписка болгон каналдардан видеолорду көрүү үчүн кичине бул жерден башка версиясын отургузуп кайрадан аны акыркы версиясына көчүрсөк болот. Ошон үчүн версия последняя дегенге кирип бул жерден версия 15.43.32 деген версиясын отургузабыз биринчи. Көрдүңүздөр, анан бул жерде тилдери турат, кайсы тилде отургузуу керек. Өзүңүздөр жаккан тилде отургузсаңыз да болот. Мен үчүн орус тили ыңгайлуу. Отургузабыз. Сабыр кылып күтүп турабыз акырына чейин. Көчүрүлүп болгондон кийин отургузабыз.
Көңіл бұрсаңыздар, бұл жерде установлено деп 15.43.32 версиясы отырғызды. YouTube Fansет приложениясы бұл деген YouTube'тың рекламасыз приложениясы. Ал эми ошол отургузулган приложенияны издеп табуыбыз керек. Могу жерде өзүңүздөр көргөндөй эле YouTube Fansет деп көрүнүп турат. Бул приложенияны ачабыз. Бул жерде Letter кнопкасын басып чыгып кетебиз. Жана бул жерден менин уже бар экен, уже кирип турат. Менин аккаунт менен киргениме байланыштуу иштеп турат. А сиздер болсо биринчи отургузулганда бул аккаунтуңуздар жок болот. Ошон үчүн 15.43.32 версиясын отургузуп, анан дагы бул жерден оң тараптагы могул стрелкасыны бассаңыздар жогору караган. Ошол жерде өзүңүздөр көңүл бургандай версия 15.43.32 версиясыны жогору последний версия дегенге коюп, башынан установка кыласыздар. Же башкача айтканда, обновить этишиңиздер керек, жаңылашыңыздар керек. YouTube Fansетти жаңы версиясыны отургузуңуздар зарыл. Аны көчүргөндөн кийин башынан отургузабыз.
Өзүңүздөр көргөндөй эле 16.20.35 акыркы версиясы отургузулду. Эми отургузулган приложенияга кирип YouTube Fansat деген приложениясына, ошол приложение бардык эле видеолорду официальный YouTube'га салыштырмалуу бардык эле видеолорду рекламасы көргөзөт. Close деп турат, жабуу деген түшүндүрөт. Ошону басып чектебиз. Көңүл бурсаңыздар, могу жерде менин уже аккаунтум жазылып киргизилген. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздарды киргизип койсоңуздар, өзүңүздөр подписка болгон каналдардан видеолор бул жерден чыга берет. Мисалы үчүн бүгүн видеону көрөйүн. Рекламасыз. На повестке дня вопросы в российско-американских отношениях в основном проблемные. И вопросы страт стабильности, и вопросы чисто двусторонних отношений. Андан сырткары башка видеолорду дагы коюп көрөйүн. Рекламасызбы чын эле же рекламасы барбы? Өзүңүздөр көргөндөй эле эч кандай реклама чыккан жок.